Assalamu alaikum, Машина Кейс каналының көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен Ош шаарында Жапалагуноо базарынан 30 апрель 2023 жылга карата алгачкы видеобузду сизге тартуулайбыз. Бул видеобузга мына байкаганыңыздардай жол четиндеги унааларды камтыйт. Биз менен чогуу бирге ар бир момент үзбөстөн көрүңүздөр. Себеби баштап аткан бул видеонун себеби дагы бар. Бул жакта көбүнчөсү дыйкандар жана баасын мындай реалдуу кылып саткан сатуучулар болот. Сиздерге пайдасы тийип, ушул видеодон унаалдагы алып калышыңыздар ыктымал. Лайкты басып, комментарий жазып коюуну да унутпаңыздар. Андай өрсө баштай берсек, могул жерде Volkswagen Golf 2 турат. Ушуну көрсөтөйлү. 1986 1.4. Канчада отас басын? 60 миңге. Мынаки. Жакшы. Golf 2. Golf 2-би? Golf 2 ана. Жок, бул Volkswagen Polo экен. Ушу мындай окшоштура албай аттым. Volkswagen Polo C. Купе. 60 миң сом. Мынаки өзү деле баасын жакшы айтып атат бул аке өз. Дагы биз тоготер жеринде сурап көрөлү, биздин каналыбыздан өтүп кетсин. Айтыңызчы, канча берип бересиз аке? Нак санаса келсе. 57-58 болса берип. 57-58ге ошончо 50ге эле берип бербейсизби аке? Мына азыр көрүп атат, алып кетиш мүмкүн сиздикинчи. Биздин каналыбыздан телефон чалып эле сразу берип бериңиз, биздин каналыбыздан келсе. Болду аке. Базарыңызды берсин. Мына 50 миң сомго берип берем дедим. Мотор, коробка жакшыбы аке? Документтер жагынан дагы уялдырбайт адамды. Болду. Жакшы. Рахмат. Мына башында эле мен оюмча аябай кызыктуу башталды. Так. Монун өлчетін эле сурап көрөлү. 1997 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6 80 миң деп атасыңар, тоготер жерин айтып кое бергиле. 70 миң кеми дагы бар анан, Болду аке. 70 миңге берип берем дедим мен. Көрүп атасыздар, карбюратор эми. Анан кийин Volkswagen Opel Vectra 1990 1.6, мына баасы 70 миң сом деп турат. Көрүңүздөр, жакшы. Мен өзүмө жагып атат, башында эле ушундай баалары мындай жакыныраак жакшы кылып айтып атканына. Volkswagen Golf 3, шуну да сурайлы. 1994 1.6, паузада басып шашылбай терип алсаңыздар болот. Басын канча деп атасыз? 150 миң сом кеми бар дейт. Мына ушундай Golf 3. Сатылабы? Болду. Volkswagen Passat B4 азыр эле мына уна жуучу жайдан чыгарды. Жылы канча? 1994. Так, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. ABS бар. Так, могул эмне датчиги болду экен? Коюңуздар, комментарийде айтып коюңуздар, ошол Passat айдагандар. Басы 250 миңби? Телефон номери канча? 500 канча? 502 23 33 34. Чала бересиздер. Бүгүн өтө эле эрте келдик, азыр бир 9-дан өттү. Өткөн аптада дагы ушул видео чындыгында аябай жакшы кубандырды. Бир азыр 85-90 миңге жакындап калды ошол видеобуз. Жакшы просмотрлар дейлеп. Ошон үчүн да сиздерге мындай кызык болгон үчүн, пайдасы тийип аткан үчүн тезирээк эле бат сапаттуу көрсөтөлү деп дагы жасап атабыз. 1994 жылы чыгарылган 1.5 80 миң сом. 80 миң сом. Көрүңүздөр. Nexia. 80 миңге Nexia'м деле өз табыш кыйын эле болуп атат. Так,
Бул Корея комплектация жакшы бунда. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар. Так, бул жагында баасы жазылган эмес экен. Мэр, сизден беке? Канчада отасыз? 120 миң сом, 190 дизель дейт. 1988 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Люк бар. Коробка механика. Телефон номериңиз жазылган беле? Жазылган о. Чота көрүнбөй атат го. Же кагазыңыз ылдыйга түшүп калыптыр да. Мынаки. Кагаз ылдыйга түшүп калган үчүн мынаки. Кызыккандар болсо ушул номерге чалыңыздар. Алмашасызбы бир же нак эле акча эле? Нак акча эле экен. Алмашам деп да жазылып турат келе. Так, канча болду атат баасы? 130 деп атам. 130 миң сом. Ушул Аванте 1. Электропакет, кондиционер, гидравлика бар. 1997 15. Мына көрдүңүздөр. Дыйкан элесе? Жакшы. Volkswagen Golf 2 мына эми. Ну, ушул Golf 2. Киргизбей коёсуң. Так, 1989 1.6 85 миң сом. Азыр ушул Nexia тартылган, тарттык эле сиздерге уже сатылды деп атат. Азыр эле эс чуркап келип айтты, аке, тартып алдыңыз беле деди эле, тарттым беле десем, уже сатылып кетти деп калды. Мына эми маалымат катары билип коюңуздар. Телефон чалбай эле койсоңуздар болот Nexia'га. Себеби сатылыптыр. Улан төреле Тико. Bir 1994 67 миң сом. Коробка механика. Да, bir Тико. Тиколорда билесиздер. Nexia лаболор менен кошо видео да тартабыз базардын ичинде Тиколорда. 85 миң сом. Так, Magnus. Deu Magnus. 2005 кыймылдаткычы көлөмү 2 куб. 230 миң сом. Коробка механика. Азыр жол кыймылын караган, көзөмөлдөгөн кызматкерлер дагы мындай активдүү иштеп атышат. Жол четине мүмкүн болсунча койдурбай иретке келтирип атат. Ошого дагы байланыштуу бир аз мынаки кыйла аз да жол четинде турган унаалар. Так, мо Nissan Almera болуп калабы? Almera. 1998 1.6 130 миң сом тез арада сатылат. Нак акча керек экен сизге. Аха. Аке, мен машина кези каналынан боло турган басында неме болуп коюңуз, азыр көрүүчүлөрүңүздүн арасынан алып калышы да мүмкүн сиздин ымаңызда. Колго терин айтыңыз бирок. Түшкүрө, 10 миң түшкүрөбүз да. 10 миң элеби? 100гө тоголок берип жүрбөйсүзбү? Келсе, а? Биздин каналыбыздан эле келсе, көрүп келсе. Ошентип коюңуз да, сүйүндүрүп биздин көрүүчүлөрүбүз. 100гө берип берет. Мына уктуңуздар, эркекче сөз берди. Кичине комплектациясында айта кетейин, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бул жакта корректировка фар, электро күзгүлөр, жакшы алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, айдоочуда авто функциясы менен. Мынакей. Жана айнектин блокировкалары дагы бар экен баскыч. Болду, жакшы сатып алыңыз, а? Мынакей. 100 миңге берип берем деди, көрүңүздөр Almerаны. Так, биз болсо мынакей баасы такталган унааларды тартканга аракет жасап атабыз. Ол жерде фокусту көрсөтүп коюнчу. Ассаламу алейкум, таксир. Кандайсыз? Ford бул не болуп калат? Ford Focus бу? Почти дейсизби? Ford Focus да? 2000 жылы чыгарылган 1.6, мына баасында жазып койгон, проблема эмес экен, жазышты эле. 220 миң сом. Универсал.
көрдүңүздөр. Жакшы. Анан о матчиз менен жыйынтыктайт окшойт ушул видеону. Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. 2011 150 000 сом деп жазылып турат. Алгачкы видеобуз менин оюмча кызыктуу болду. Комментарийде бизди дагы ушу сөздөрүбүзгө кошулсаңыздар, ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Айтмакчы, 500 000 жазылуучубузга чыктык. Өткөн аптада бардык ушу бизди куттуктап, бизди колдогон, бизди кубаттап, ушундай жардам берген ушул жазылуучуларыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирем. Сиздер бар экенсиздер, сиздер ушундай көрүп атасыздар, сиздерге кызык болуп атат. Биз Кудай бурса аман эсен, тынчтык болсо тарта беребиз. Алдыда дагы көптөгөн видеолорубуз бар. Ошолор дагы ушундай активдүүлүктөр менен лайк басып, комментарий жазганча көрүңүздөр.